Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Президент боломун дегендердин ортосундагы шайлоого чейинки эле саясий тирешүү күчүнө кирип, ар кимиси колунан келгенче жанталашып, эптеп өзүнүн кадырын бийик көтөрүп, оппоненттеринин эл алдындагы абийирин болушунча түшүрүүгө жандалбастап жатканын саясатчы эмес киши деле көрүп, билип, түшүнүп турат. Тагыраак айтканда, оппоненттердин баары эле мындай кылып жаткан жок. Байкаган болсоңуз, талапкермин дегендердин басымдуу бир белгилүү бөлүгү башын бириктирип, саясий шоуну чогуу ойноого өтүштү. Алардын баарынын мынтип биригип алып, бир гана талапкер Садыр Жапаровго каршы неге мынчалык биримдикте аракет кылып жатышат болду экен деп таң калып отурган болсоңуз керек. Мунун сыры бир гана. Жөнөкөй тил менен айтканда, каршы болуп, кече маалымат жыйынын беришип, Садыр Жапаров президенттикке талапкер болбосун, БШК анын талапкерлигин алып салышы аябай, биз үчүн абадай суудай зарыл деп безилдегенин артында бир гана чоң саясий фигура турбаганда анан эмне. Жигиттердин тили менен айтканда, булар жоролор болсо, булардын бир жоро башчысы бар. Ал киши парламент тарапта айкырып-кыйкырып, болгон мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, баш мыйзамды өзгөртпөшүбүз керек деп жандалбастап жатканын көрүп отурасыз да. Демек, бул эл арасында 5 каман, 5 тапан, 5 тобу деп жемелеп жаткан саясатчылар болгону жоро башчысынын чийип берген картасы менен иш аракет кылып жатышкан болушу толук мүмкүн. Кандай болбосун, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди шахмат тили менен айтканда мат кылыш керек болуп турат. Мындан башка буларда максат жоктугу талашсыз. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек. Бул Ташиев Жапаровго каршы чыгып жаткан саясий топту сиз жаман көрбөңүз. Аларга ар кандай жапайы же үй жаныбарларынын атын коюп сөгүнбөңүз. Бул маданияттуулукка да, адамгерчиликке да жатпайт. Бул кишилер аттуу баштуу, артында ар бир сөзүнө ишенип, сыйлап колдогон колдоочулары бар саясатчылар. Маселе бүгүн саясатчылардын арты менен алакандай элибиздин бөлүнүп жарылып, жаакташып, жакалашып, ак карга кара карга болуп, жакшы жаман айтышып, ушунун арты менен кызыктар. Кыргыз элинин ичинде жүргөн душмандарга ызычуу чыгарууга шарт түзүлүп калбаш керек. Элибиз канчалык бириккен сайын, канчалык өзүнүн тандоосун, өзүнүн бийлигин орноткусу келген сайын, душмандардын кыжыры кайнап, кантип ушул коомду бөлүп жарсам экен, кантип башаламандык уюштуруп, Кыргызстандын ишенчек элин дагы 100 жылга артка тартсам экен деген көйгөйлөрү күчөйттү. Ошон үчүн анан зомбулукка каршыбыз демиш болуп, бири бир жактан чыгат. Бири баш мыйзамды өзгөртүү мыйзамсыз деп чыгат. Бири тиги талапкерди бандиттер колдоп жатат деп чыгат. Бири талапкерлигин койбосун деп чыгат. Кыскасы, мунун баарынын артында бир эле сценарийдеги бир эле автор турганын так билиңиз. Айласы кеткенде Садыр Жапаровду кантип алсыратып, кантип ушул саясат айдыңынан сүрүп чыксак болот деп түн уйкусу бузулуп жаткандар баамдаган болсоңуз, айрыкча ошол октябрдын 5-6-сынан бери эле бир амалдап Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду бөлүп, ортосуна от жагып, уруштуруунун үстүндө аябагандай көп аракет кылып жүрүшөт. Өздөрү айтмакчы, фанаттарына ар нерселерди жаздырып, социалдык тармакта тим эле өздөрүнөн башка акыл эстүү адам калбагандай төмөн деңгээлге түшүп алышканы байкалды да. Кокуй Ташиев менен Жапаров урушуп кетиптир, бири-бирине душманга айланыптыр. Эми андай болот, эми мындай болот деген ушактарды да ушулар таратпаганда, анан эмне? Ташиев менен Жапаровду колдойбуз деген карапайым калың журт чыгарат беле. Буларга жооп кылып, кыжалат боло баштаган кыргыз элине так маалымат берели деген тараптар Ташиев менен Жапаровдун ортосундагы достук, сый мамиле бир гана кыргыз эли үчүн бир муштум болуп кызмат кылабыз деген духтагы биримдик күчөсө күчөп, эч кандай артка кетпегенин дагы бир ирет жарыялашты. Ташиев Улуттук коопсуздук комитетин башкарып баштаган күндөн тартып, байкасаңыз бир күндө бир кылмышка шектүү, коррупцияга шектүү же уюшкан кылмыштуулукка байланышкан делген жарандар кармалбаган, камалбаган күн болгон жок. Күн сайын сөзсүз түрдө жок эле дегенде 2 шектүү кармалып, аларга каршы катуу күрөш жүрүп жатканы көрүнүп турат.
Albatta, бұл көрүнүш элдин ырыскысын жеп үйрөнгөн жемкор, Кудайдан коркпогон, бирөөнүн акысынан коркпогон арам тамактарга жакпайт да. Ошон үчүн ар кандай жол менен эл уулдарын каралап, тезирээк жаманатты кылууга жан албастап жатышпайбы. Айыл аралап, калың эл менен сүйлөшүп көрсөңүз, Кудай буйрса Садыр Жапаров үй бүлөсү менен Кыргызстанды жеке менчик ишканасына айлантпаган, аялы өзүнчө кадрдык саясат жүргүзүп, өзүн биринчи леди эмес эле биринчи вице-президент сезип албаган, мамлекеттин ичине кийлигишпеген, балдары кадр дайындап, бир туугандары өлкөнү каалагандай калчабаган, адилеттүү, сыймыктуу, адал, Кудай деген кең пейил, эл үчүн ак кызмат кылган президент болот деп үмүт артып, колдоп, кубаттап, таламын талашып ишенип отурат. Буйрса өлкөбүз алдыга карай жылып, өнүп өсүүдөн башка эч кандай вариант калган жок. Кыргыз эли башынан кандай гана күндөрдү өткөрбөдү. Кандай гана саясатчылар, кандай гана айла амалдарын көрсөтүп, элибиздин бийликке болгон, мамлекетке болгон ишенимин тепселеп, жок кылып салууга жеткиргени чын да. Демек, алдыда өтүүчү референдумга, президенттик шайлоого терең маани берип, акыл калчап, бөлүнүп жарылбай, ар кандай провокацияларга, саясий оюнчулардын оюндарына, ширин бирок жалган сөздөрүнө азгырылбай, чыныгы мекенчил эл уулун тандап алышыбыз керек болуп турат. Антпесек, бизди тарых да, келечек муун да, инсандык абийирибиз да кечирбеши бышык. 30 жылдан бери көргөн күнүбүз ар бирибиз үчүн, карапайым элибиз үчүн да, ак үйдөгү башчылар үчүн да сабак болушу керек. Кыргыз эли эми мындан ары ким мамлекет башчысы болбосун, элге зыян кылууга жол бербешин унутпасак болгону.